Бирлан мырза, мына парламент кезектеги сессиясын жыйынтыктап атат. Анан парламентке коомчулук ар кандай баа берип атат. Сиз өзүңүз депутат катары ушул бир жылдагы депутаттардын ишмердигин кандай баалайт элеңиз? Биздин учур, биздин мезгил азыркы доор президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу эмес, мурда эл көнгөн парламент бүт баарын чече алат, парламент бүт баарын аткара алат, парламент баарын кылат деген нерсе бар болчу. Азыр эл да түшүнүп атышат. Парламент баарын кыла албайт. Парламент баарын жасаганга колунан келбейт. Эң негизги дагы бир нерсе, парламент дегиле депутат жанагындай социалдык жумуштарды жасабайт. Ал башынан эле мейли парламенттик башкаруу болуп турганда деле депутат жол салбайт, көпүрө салбайт, башка нерселерди кылбайт. Аны аткаруу бийлиги кылат да. Биз болсо ошол нерселерди дагы баягы элдин көпчүлүк жана 50% аткарылбай калды дегендин себеби ошондо көпчүлүгү. Бул болбойт, бул жасалбай атат, бул мындай болуп атат, бул андай болуп атат деген сыяктуу маселелер. Ошол эле учурда коомчулукта ошол парламент демилгени колдон чыгарды, депутаттардын эрки сынды деген дагы сын пикир айтылып атпайбы? Буга кошуласызбы же эч кандай негиз жокпу? Мен буга кандай өңүттө кошулам. Мен буга парламентти эч ким сындырган жок. Парламентти эч ким эч нерсе кылган жок. Парламент өзүн өзү кылып атат. Мен ушинтип айтат элем да. Парламент парламенттик эмес башкаруу болуп турса дагы, парламент деген бул парламент. Парламентте бүт эл өкүлдөрү отурат. Эл өкүлдөрү өзүнүн колунда мыйзам чыгаруу бийлиги бар. Ошол жерде өзүнүн күчү бар. Анан жок, такыр эле парламент ылдый баш болуп калды, анан тигиндей болуп калды, мындай болуп калды дегенде аны эч ким ылдый баш кылып аткан жок. Мүмкүн парламент өзү, ушул жердеги депутаттар биз өзүбүз ылдый баш болуп бүттүк да. Биз өзүбүз бүт баарыбыз мүмкүн ошол парламенттин кадырын кетирип аткандырбыз да. Мен ушинтип айтат элем. Өзүм үчүн айта алам, эми баягы мыйзамдарды көп жазып, көп иштенге аракет кылдык. Жалпы парламент эми албетте тарыхый жакшы жактары жанагы граница Тажикстандык болду деп эсептейм. Ал да чекит коюлганы бул чоң нерселердин бири. Бир топ эми жакшы чоң мыйзамдарды, бюджеттердин көбөйүшүн кабыл алган мыйзамдардын көбү эле жакшы иштеди деп ойлойм да. Анан кемчиликтер эми локальный эле кайсыр бир депутаттардын өзүнүн баягы жеке кемчиликтерин чыкпаса эле, мындай жалпы жол кеңеш үчүн бир кемчилик, чоң кемчилик чыккан жок деп ойлойт элем да. Бул чакырылышта ошол оппозициянын өкүлдөрү болгон жок, жалаң ушул бийликтин позициясын жактаган эле парламент болуп калды деп сын айтылат да. Анан буга эмне дейт элеңиз? Мына азыр эле бир мыйзам кабыл алдык. Акыйкатчы боюнча мыйзамында 8-6-4 кишиден бери мына каршы чыккандар чыгат да, постоянночу. Айтат элем, андай деле жок. Мисалы бүтүн Кыргызстандын депутаттары ар дайым эле кайсыл мыйзам болбосун өзүнүн позициясын көрсөтөт. Кээде даже мындай ойго келбей турган жакшы нерсени болсо деле каршы чыгып берет да. Себеби биз позициябыз ошондой деп, мен ойлойм, жетиштүү, өтө көп болбосо да, бирок жетиштүү бир какой-то голос бар. Эми мен мугалим катары канааттандырылсын деп айтса болот да. 5 эмес, 4 эмес, 2ден жогору да. 3 деп баа берсек болот. Негизи биз өзүбүздүн негизги милдетибизди так эле аткардык. Мыйзамдарды убагында карап, убагында кабыл алып, алардын ишке ашышына көмөк көрсөткөнүбүз жетиштүү эле деп эсептейм. Парламент айрым талаштуу маселелерде же болбосо талаштуу мыйзам долбоорун кабыл алууда ошол бийликтен көз каранды болуп атат деп сын айтылып атат да. Президенттик башкаруу системада ушундай болот. Президенттик башкаруу система болгондо мамлекеттеги баардык мамлекеттик органдар түзбү же жашыруунбу көз каранды болот президентке. Конституция ушундай өзгөрүп болгондо. Ал эми парламент өзүнүн мындай эгемендүүлүгүнө таппай атат. Бизде мына 20-34 жылдан бери эгемендүү Кыргызстан, анын ичинде 30 жылдан бери өзүбүздүн жаңы шайланган парламент. Биз партиялык принцип менен шайлайбызбы, бир мандаттуу шайлайбызбы, барып бир президентке баш ийип калабыз да. Неден улам болуп атат дейсиз? Бул ар нерсе себептен бар. Мисалы үчүн депутаттыкка барган жарандардын айрымдарда кылган бир кыйшык иштери бар. Же байлыгы бар, же бийлиги болгон, же ар кандай себеп бар да, корккон. Экинчиден, мындан ары ал бизнесмен болсо, анын бизнеси ийгиликтүү болуш үчүн бийлик менен урушпаш керек да. Ошол себептерден биз кичине
көз каранды болуп менин кесиптештерим барып эле президентке шептеп калат да. Мына соңку 1 жылдын ичинде ага чейин деле бир катар кесиптештериңиз ар кандай жагдайда мандатынан ажырады. Анан ушул окуялар парламенттин эркин сындырып же болбосо ошол көз каранды болушуна түрткү болду деп айтса болобу? Да. Бул эми бийликтин орношуу дайыма ушуну менен коштолуп жүрөт да. Бийликке төргө отурган киши албетте бийлигин бекемдетиш үчүн өзүнүн оппоненттерин жок кылат да. Саясий сахнадан биринчи кезекте жок кылат. Анан кийин эркиндикти ажырашы мүмкүн. Ушунда бул табигат, адамдын табигаты ушундай экен да. Өзүнүн атаандашын кандай бир көкөлөтүп төргө отургузган мен Кыргызстанда көрө элекмин да. Бизде дайыма бийликке келсе атаандашын жок кылганга аракет кылат да. Президент баш болуп бизге өткөн жумада баа берип кетти, колдоп атасыздар, жакшы депчи. Эми мен ойлойм, албетте Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кыла турган долбоорлору биз колдошубуз керек. Мен ойлойм, мындан деле жакшы иштесек болот. Дагы тереңирээк изилдеп маселелерди. Биз чечкен маселе бүгүнкү күндө кандай таасир этип атат? 5 жылдан кийин кандай таасир этет? 10-15 жылдан кийин кандай таасир этет? Керек болсо 30 жылдан кийин кандай таасир этет? Ошонун баарын изилдеп чечим кабыл алсак, арканды узунураак ыргытып дагы жакшы болот. Айрым талаштуу мыйзамдарды, айрым талаштуу долбоорлорду кабыл алуудагы парламенттин ошол ишмердигине кандай баа берет элеңиз? Анткени көп сын айтылып атпайбы азыр? Эми өзгөчө ошол сөз эркиндиги боюнча мыйзамдар талкууланып, бирок журналисттер нааразы болуп атат да. Мисалы, мага жаңы эле журналисттер жазды, могу биз кабыл алган мыйзам көп журналисттин кызыкчылыгын эске албай койду депчи. Мен сунуш бердим, муну кайра экинчи окууга кайтарып, дагы тереңирээк талкуулайлы. Анткени эми сөз эркиндиги бул эл кызыкчылыгы, бул өлкө, бул мамлекет кызыкчылыгы акырычы. Ошону биз түшүнүшүбүз керек. Анткени кайсы жерде бир көйгөй болсо, туура эмес иштер болсо, убагында айтылып, ошону айта турган адам коркпой айтып, бийликке тезирээк жетсе, бийлик тезирээк туура чечим кабыл алса, албетте өлкө тез өнүгөт да. Parlamentin işmendүүлүгүнө мен жогорку баа берем. Албетте иштеген жерде кемчилик болбой болот кемчилик. Бирок бул кемчиликтерди оңдоп түзүүдөгү парламенттин ишмердүүлүгүндө алгылыктуу иштер бар. Артыкчылыктарды биздин тарыхта болуп көрбөгөндөй бюджетибиздин, мамлекеттин бюджетин профицитинен чыгып атканы. Өлкөдө болуп аткан алгылыктуу иштердин баардыгы бул курулуш иштери болуп атат, техникалар менен камсыз кылуу иштери болуп атат, пенсия пособиялерден көтөрүлгөндүгү болуп атат. Ошолордун баардыгына биз парламентте четте калган жокпуз. Ошондуктан мен тийиштүү деңгээлде жогорку бааны берем. Жылкы жылдын 1 жылдын сентябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейинки бул биздин парламентибиз жакшы жумушту алып барды деген мен өзүм деле мына 1 жыл эле болду депутат болгонума. Тажрыйбам деле аз, бирок мен биринчи көз карашыма жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө мен 5 деген баа берет элем да. Ошол эле учурда коомчулукта жогорку кеңешке сын айтылып, ошол бийликтен көз каранды болуп калды деп салмагы боюнча дагы маселе көтөрүлүп келет да. Анан буга эмне дейт элеңиз? Мен андай көз карашты байкаган жокмун. Эмне үчүн энди мен деле өзүм кирип 1 жыл мурун кирдим, депутат болуп келдим, биринчи жолу шайланып келдим. Мени тияка кир, бияка кир деп эч ким айткан жок. Өзүм каалаган фракциямды тандадым. Кирдим. Өзүбүздүн ой пикирлерибизди айтып атабыз, сын пикирлерибизди айтып атабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анан мындай болду, тигиндей болду дегенде мен андай көз караш байкаган жокмун, что бийлик кысым кылды, анан тигини кылып койгула, муну кылып койгула дегендерде биз өзүнчө көз карандык, как законодательный орган катары өзүбүздүн түз милдетибизди аткарып атабыз деген мен биринчи көз карашым. Мен андай эмени абалды, может мен жаңы келген депутат катары көп нерсени байкабай атамдыр, бирок менин биринчи көз карашым боюнча мындай эмени акыбалды мындай байкаган жокмун да. Негизи парламент өзүнүн жумушту аткарып атат. Ар кандай нааразычылыктар бар. Бирок менимче депутаттар өзүнүн округда азыр иштешип, негизи өзүнүн жумушту айтыш керек да, отчетту берип. Кандай иштеди? Мен мисалы отчетту берем. Парламенттин дарегине айтылып жаткан сындардын сиз кайсынысына кошулат элеңиз? Бул жерде көпчүлүк мыйзамдар талкуулоо болуп атканда талкуулоолор өтө аз болот экен.
ошол жактан бир проблема бар да. Себеби коомчулукта андай запрос бар, андай талап бар. Алар айтып атышат, эмнеге силер маанилүү маселелерди талкуулабай, а майда маселени көп талкуулайсыңар деп.